Бул жерде кызынан кичинекей гана кат берип жиберген. Бул жакта мага деген кичине угроза болуп жатат. Ушул абдан ойлондуруп койду да. Тез чыгып кетсе эле болду. Үйдө болгондо эле эстейм. Сагынам кечке. 12 жаштагы Асия 2 жылдан бери социалдык тармактагы билдирүүсү үчүн камалган апасын күтүп жашап келет. Анын апасы Каныкей Аранова 2024 жылдын февраль айында Орусиядан УКМК тарабынан кармалып, Кыргызстанга алынып келгенде Асия жанында болгон. Тез чыгып кетсе эле болду. Үйдө болгондо эле эстейм. Сагынам кечке. Каныкей Аранова бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыктык козутуу беренелери менен 3,5 жылга эркинен ажыратылган. Бирок бул чечимге анын жакындары макул эмес. Бейгүнөө жатат. Эч камаганда деле күнөөсүн мойнуна албады. Олар далилдемиш болду, далилдей албады. Мына кызынан мес калышпады. Жашы жетелек болсо, жаш кыз болсо, энеден ажыраты, укугун ажыраты тебелеп. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Арануваны 2024 жылдын 30 январында Москва шаарынан кармап, 1 февралда Кыргызстанга алып келген. Ага кылмыш жаза кодексинин 327 жана 330 беренелери менен айып тагылган. Атайын кызмат анын Фейсбуктагы билдирүүлөрүн бийликти басып алууга чакырык жана кастыктык козутуу катары баалаган. Райондук сот аны 120 000 сом айып пул менен бошоткон. Бирок шаардык сот бул чечимди жокко чыгарып, абакта калтыруу өкүмүн чыгарган. Биз тараптан биздин далилдерибиз каралбады. Каныкей Аранованын бир тууган эжеси Ырыскүл Аранова сиңдисине таандыктелген билдирүүлөр фейк аккаунттар аркылуу жарыяланганын айтып келет. Бул боюнча ал Meta компаниясына да кайрылган. Бул Америкадан келген кагазы. Бул жерде даана так көрсөтүлгөн. Бул Аранова Канькей деп латын алфавити менен кирген аккаунт. Бул Аранова Канькейге тиешелүү эмес. Бул фейк деген бизге далил келет. Буну мен адвокатка жеткирем. Адвокат андан кийинки соттордо канча ирет бул кагазыбызды көрсөтөт. Кагазыбызды көрсөткөн учурда да бул кагазыбызга эч ким көңүл бурбайт. Же алар өздөрү далилдеп, бул мына Аранова Канькейге тиешелүү аккаунт экен дегенче алар өздөрүнүн бир далилдерин көрсөткөн жок. Ырыскүл Аранова Асия эне меримине муктаж болуп жатканын белгилеп, жазаны кийинкиге калтыруу тууралуу арыз берген. Бирок сот аны канааттандырган эмес. Психологдон корутунду жок экен, эне меримине муктаж деген кагазы жок деген шылтоо менен биздин сотту сиңдин пайдасына чечилбей калат. Бул жерде кызынан кичинекей гана кат берип жиберген. Бул жакта мага деген кичине угроза болуп жатат. Мен деген мындай өзүмдүн ден соолугума эч качан зыян келтирбейм, бирөөгө дагы зыян келтирбейм, мен эч ким мажбур кылбаса. Анан деген мен бирөөнүн эч нерсесин урдабайм деген ушундай кат келди да. Ушул абдан ойлондуруп койду да. Суранарыбыз ушул сиңдимдин ишин кайрадан карап берсе. Расмий органдар Аранованын кармалышы жана соттолушу мыйзам чегинде жүргүзүлгөнүн билдирип келет. УКМК буга чейин анын социалдык тармактагы билдирүүлөрү мыйзам бузууга негиз болгонун маалымдаган. Каныкей Аранова 39 жашта. Ал Фейсбукта коомдогу окуяларга өз оюн ачык айтып келгендердин бири. Көп жылдан бери Орусияда иштеп, кызы менен жашап жүргөн. Ал 2024 жылдын 21 августунан бери Жүйдөгү номер 2 аялдар колониясында жазасын өтөп жатат.